Талаш шаарында Голдбург аттуу тестатым жайы өрттөндү. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Алардын айтымында өрт бүгүн 8-июнда түнгү саат 2:00 чамасында чыккан. Өрт чыккан учурда ичиндеги жумушчулар чыгып кетүүгө жетишкен. Талаш шаарындагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмү маалыматты тастыктады. Белгилүү болгондой, өрт өчүрүүчүлөргө билдирүү түнгү саат 2:00 чамасында түшүп, өрт толугу менен өчүрүлгөн. Ичинде адамдар жабыркаган эмес. Учурда материалдык чыгымдын көлөмү такталууда. Ал эми өрт май куюлган мештен келип чыккан. Иттин терисин сыйрып, милиция ноокатта тартылган видео боюнча комментарий берди. Социалдык тармактарда иттин терисин сыйрып жаткан кишинин видеосу тарады. Ош облусунун Ноокат районундагы цемент заводунун аймагында тартылган делген видеодо эркек киши итти илип алып терисин сыйрып жатканын көрүүгө болот. Буга байланыштуу цемент заводунун юристи июнь айынын башында Ноокат риптин кызматкерлери заводко келип, социалдык тармактарда чыккан маалыматтын негизинде текшерүү жүргүзүшкөнүн билдирди. Милиция кызматкерлери менден жана биздин жетекчиден көрсөтмө алды. Биз өз каймагыбызды көрсөттүк. Видеодогу контейнерге жарым-жартылай окшош контейнер бар, бирок башка. Анан дагы видеодогу адам бизде иштебейт. Анын үстүнө кийген формасы биздин заводдогу формага окшош, деди ал. Ал арада Ош облусунун ички иштер башкармалыгы соц тармактарда пайда болгон маалымат Ноокат райондук ички иштер башкармалыгында катталганын билдирди. Тергөөгө чейинки текшерүү башталган. Текшерүү учурунда цемент заводунун өкүлдөрү күбө катары суралган. Тартылган видеонун негизинде тиешелүү экспертиза дайындалды. Эксперттин корутуунусу боюнча мыйзам чегинде чечим чыгарылат деп айтылат маалыматта. Булак турмуш KG. Бишкекте тазалыкта иштеген аялды сүзүп качып кеткен айдоочу изделүүдө. Бул тууралуу жол кайгылуу милициясы билдирди. Маалыматка караганда окуя 8-июнь күнү таңкы саат 4:40 чамасында болгон. Анда ак түстөгү Т-Уникция үлгүсүндөгү автоунаа Москва-Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинен 64 жаштагы аялды сүзүп качып кеткен. Тазалыктын кызматкери оор абалда ооруканага жаткырылган деп айтылат маалыматта. Учурда айдоочу изделип жатат. Жол кайгылуу милициясы аталган окуянын күбөсү болгондор чыкса 102 же 0312 53 01 81 996 509 102 122 WhatsApp телефондоруна чалып жазып коюуну өтүнөт. Булак Спутник KG.